بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Аллах тағала мақтаулар болсын, салам салауаттар сөйтіп пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам болған болсын, аның үй бүлесіне және барлық сахабаларына. Бүгін biz Al-Bara ibn Azib радиаллаху анху, ошо Al-Bara ibn Azib аттуу сахабанын хадисин иншалла окуп бүтүрөбүз. Бүгүн акыркы сабак болот ошол хадис тууралуу. Бул өзү хадис айтып аткан болчубуз, кабыр тууралуу айтылган хадис, кабырдагы азап тууралуу, кабырдагы рахат тууралуу, жана ошол 3 суроо тууралуу, кабырда бериле турган 3 суроо тууралуу, жана адам, момун адам менен капыр адамдын өлгөндө абалдары кандай болот, ушуларды баяндап кеткен хадис. Хадистин ошо 2 сабакта өттүк. Буга чейин 2 сабактын ичинде момун адамдын абалы кандай болот, ошо жаны чыгып аткан абалда, андан кийин кандай болот, асманга чейин көтөрүлүп барыш тууралуу, Аллах тааланын алдына чейин барып, жана анын аты эрлигиңе жазылып, жана периштелердин баары ал үчүн дуа кылып турат экен тууралуу, жана кайра кайтып келип анан ойготулуп, андан кийин 3 суроо берилип, андан кийин ошо кыяматка чейин рахаттанып жатат экендиги тууралуу, жана кандай неаматтар бар кабырында, ушунун баарын окуган болчубуз. Ушул тууралуу окуган болчубуз мурдакы сабакта. Эми бүгүн болсо капыр адамдын абалы тууралуу окуп баштайбыз. Капыр адамдын абалы кандай болот? Ошол бөлүгүнө жеткен болчубуз да хадисинечи. Бирок эми муну окуп баштаардан мурда бир маанилүү жана өтө мындай чоң бир маселе бар. Ушул хадис менен байланыштуу, ушул биздин тема менен байланыштуу. Бул маселе арбактар, ошо маркумдар барзахта, ошо барзах кабырдагы жашоодо ошол жакта бири-бири менен жолугушабы же жолугушпайбы? Ушул маселе. Бул маселе өтө маанилүү маселе. Анан чындыгын айтканда буга далилдердин негизи арбактар жолугушат. Барзах деп биз айткан болчубуз. Бул деген бул дүйнө менен кыяматтын ортосундагы акыреттеги, ошо кыямат болгонго чейинки болгон бул дүйнө менен аркы дүйнөнүн ошо ортосунда болгон жашоо деген болчубуз. Ортосунда болгон жашоо. Эми ошол жолугушабы, жолугушпайбы, бул маселе айткан болчубуз. Эмнеке экен, демек жолугушат экен, жолугушат деп айттык. Эми буга далилдер көп. Буга ошо хадистерде да келет. Хадистерде келгенде, мисалы ошол азыр биз окуп жаткан мааниде келген Абу Хурайрадан келген хадисте ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү баяндап кеткен. Бул хадис Ан-Насаида келген, Шейх Албани сахих деп айткан. Эми ушул өзү узун хадис. Анан ушунда мынтип келет да: фатуна бихи арвахул муъминин. Ошол жана адам, момун адам кайтыш болгондон кийин ага момундардын арбактары, момундардын жандары ага келишет. Фалахум ашадду фархан бихи мин ахадихум бигаибихи юқаддим алейхи. Жана ошол аларга көптөн бери жок болуп, ошол көптөн бери жолугушпай кеткен адамдын ага келгени менен алар өтө сүйүнүшөт дейт. Ошол ага чейинки ошол адамдар болгон, арбактар болгон да, булар эртерээк бул дүйнөдөн кайтып кеткендер. Анан алар ошо барзакта жүрүшкөн болот. Анан ошо момун адам каза болгондо алардын ошо арбактары келип чогулушат, ага келип анан сүйүнүшөт. Ушундай адам бизге келди депчи, көптөн бери көрбөй жүргөн, көптөн бери сагынып калган адамы келди деп сүйүнүшөт, катуу сүйүнүшөт. Фаясалунаху маза фа'аля фулан. Жана аны сурап башташат. Ошол адамдан сурап башташат. Баланча эмне кылып атат, эмне кылды, маза фа'аля фулан деп, тигил адам эмне кылды деп, ушинтип бул дүйнөдөгү болгон абалдар тууралуу сурап турушат. Ушул хадиске анан ушулга уланса мынтип келет: фаякулун, жана ага айтышат дауху деп, аны таштагыла, ага жөн койгула деп. Жанан кана фи гаммид дунья, ал дүйнөдөгү болгон кыйынчылыктан келди деп. Жанан файда кала амма атакум, жана ага анан айтат дейт: баланча ушундай силерге келген жокпу десе, қалу захаба бихи иля уммихил хавия. Баланча силерге келдиби, келген жокпу десе, алар айтат: аны деген ошо аны тозокко, отко, аны ошого энеси болуп аны каптап турган, отко алып кетти деп. Эми бул хадис ушундай кичине түшүнүш болушу мүмкүн. Эми мааниси кандай? Эми биякта мына Шейхул Ислам Ибн Таймиянын сөзүн окуйлу. Бул Мажмуул Фатавада келген сөзү. Айтат: ва арвахул ахья иза кубитат тачтамиу би арвахил маута. Арбактарды ошол каза болгондордун арбактары качан бир адам каза болгондо, ошол арбактар келип туруп ага келип жыйналышат дейт, чогулушат. Ва ясалул маута ал-кадима алейхим ан халил ахья фаякулун ма фа'аля фулан. Жана ошол аларга келип кошулган маркумдан тирүүлөр тууралуу, тирүүлөрдүн абалдары тууралуу сурашат. Жана айтышат: баланча эмне кылды? Фаякулун, алар айтышат: фулан тазавважа, баланча үйлөндү деп. Фулан аля халин хасана, баланча болсо абалы өтө жакшы деп ушинтип жооп беришет. Ва якулун ва ма фа'аля фулан аламатакум, жана ага айтылат: баланча эмне кылды? Жана айтышат да айтылат дейт: алар силерге келген жокпу дейт. Алар силерге кошулган жокпу? Фаякулун, жана алар жооп беришет: ла, жок, ал кошулган жок. Зухаба бихи иля уммихил хавия. Жок, аны
өзүнүн ошо каптап турган энеси сыяктуу каптап турган откон алып кетишти дейт. Капыр болуп адам буюнан айткан болсо, демек жолукпайт. Бул тууралуу дагы мына Ибн Коймдун сөзү бар. Эми дагы Ибн Коймдун сөзү бар да, башка алымдардын сөзү бар. Эми жалпысын айтканда, эми мунун баарын азыр окуп небетсек да убакыт өтүп кетет. Жалпысынан мындай да. Демек арбактар, мына Ибн Коймдун сөзү мындай да, жалпысын айтканда мындай деп атат. Маркумдардын арбактары жолугабы же жолукпайбы десе, бул маселе эмне? Бул биздин өтө улуу маселелерден дейт. Улуу маанилүү маселелерден дейт. Мунун жообу эки түрдүү дейт. Эки түрдүү. Мунун жообу дейт кандай дегенде мындай дейт. Арбактар эки түрдүү болот дейт. Маркумдар каза болгондор эки түрдүү болот. Азапты алып жаткан жана рахат алып жаткан. Азапты алып жаткан арбактар, алар жолугушпайт. Бири-бирине зыярат кылышпайт. Эмнеге? Анткени алар азапталып, ошондон бошошпойт алар. Аларды азапташат да, алар бошоп кетпейт. Бошобойт да. Кечке эле аларды азаптап аткан болот. Ошондуктан бири-бири менен алар жолугушпайт. Ал эми рахаттанып жаткан ошол жандар болсо, алар байланган эмес, алар бир жакта камалган эмес. Ошондуктан алар бири-бири менен жолугушат, бири-бирине зыярат кылышат. Жана бул дүйнөдө болгон нерселерди бири-бири менен эскерип турушат дейт. Жана ошондой эле бул азыр дүйнөдө калган адамдар тууралуу бири-бирине да эскеришет, кандай болгондо, эмне болуп атат деп бири-биринен сурап турушат дейт да, биякта шайх айтат. Жана ушуну дейт да, мисалы адам ошол барзахта өзү ошол кимдер менен бирге болот дейт. Ошол кимдин өзүнүн амалдары кимдердикине окшош болгон болсо, ошолор менен бирге болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул деген эң улуу даражадагы адамдар менен бирге болот. Рафиқил а'ла дейт. Анан Аллах таала айткан: "Ва май юти'иллаха ва расула фа улаика ма'аллазина ан'ама Аллаху алейхим минан набийина вас-сиддиқина ваш-шухадаи вас-салихин ва хасуна улаика рафиқа." Ан-Ниса сүрөсүнүн 69 аятында Аллах таала айткан: "Ким Аллахка жана анын элчисине баш ийген болсо, алар Аллах неамат көрсөткөндөр менен бирге болушат" дейт. Алар кимдер? Пайгамбарлар, чынчылдар жана сыддыктар жана шахидтер жана солихтер, такы адамдар. Ушулар менен алар бирге болушат дейт. Жана бул кандай сонун ушундай чогуу жүргөн адамдар дейт. Демек бул биз билебиз, мына бул дүйнө бар, бул биз жашап жүргөн бул азыркы дүйнө бар. Ошондой эле барзах бар жана дарул жаза деп коет. Ошол жазаны ала турган акырет бар. Эми ушул 3 жашоосуна тең, Ибн Койм айтат: адам кимди жакшы көргөн болсо, ошолор менен болот. Кимди адам жакшы көргөн болсо, ошолор менен бирге болот. Эгерде такыбаларды жакшы көргөн болсо, пайгамбарларды, сахабаларды, ошолор жакшы көргөн болсо, ошолор менен бирге болот. Ал эми күнөөкөр адамдарды, фасыктарды, мунафыктарды, капырларды жакшы көргөн болсо, ал ошолор менен бирге болот. Демек эмне экен? Дагы буга далилдердин бири арбактар жолугат экенде, бул Исранын окуясы. Бул Абдуллах ибн Масудтан келген хадисте келгенде, качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам асманга көтөрүлгөндө, ал Ибрахимге жолуккан, Мусага жолуккан, Исага жолуккан алейхиссалам. Ошолордун баарына жолугуп, жана алар бири-бири менен дагы ошо кыямат тууралуу бири-бирине эскеришкен. Шундай болгон да. Эми бул ошолор аларга жолуккандан кийин, демек ал ошо барзахта болгон болот. Демек мындан да түшүнөбүз, демек жолугат. Демек арбактар жолугат. Ошондой эле далилдерден бири бул шахидтер тууралуу Аллах таала Кур'анда айткан: "Бал ахя инда роббикум юрзакун" деген. Алар деген алар түрү. Вала тaqul liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Аллахтын жолунда каза болгондор тууралуу силер алар өлгөндөр деп айтпагыла. Бал ахя инда роббикум юрзакун. Алар түрү дейт, тескерисинче алар түрү, өзүнүн роббисинде алар рызык алып жатышат. Деген. Ястабшируна би ни'матин миналлахи ва фадл ва анна Аллаха ла юди'у ажрал му'минин. Деп алар деген өзүнөн болгон Аллахтан болгон неаматка жана жакшылыктарга сүйүнүп турушат дейт. Жана Аллах таала момундардын ажырын жокко чыгарбайт экендигине ошого сүйүнүп турушат дейт. Демек мына ушунда бул жактан кандай, кайсыл жеринен бизге дагы мындай, бул ушул далилде, ушул окуяда, шахидтердин туурасында бул кайсыл жактан бизге далилдер бар? Бул 3 тарабынан бизге далил бар да. Биринчиден, алар рызык алып турушат дейт. Аллахтан өздөрүнүн роббисинен рызык алып турушат дейт. Жана алар тирүү болгондуктан алар бири-бири менен жолугушат. Аллах тааланын рызык алып, нематтарды болгондуктан алар бири-бири менен жолугушат. Анткени алар ошондой жанагындай азап менен алар алек эмес да, алектенилген эмес. Демек алар бош бири-бири менен жолугуп турушат. Экинчи тарабынан айтат, алар бири-бирин сүйүнүп турушат дейт. Жана алар ошо артынан келаткан алар бир туугандары тууралуу дагы артында калган, жана аларга келип кошулганда дагы алар сүйүнүп турушат. Аяттарда келет, ошо Али-Имран сүрөсүндө. Жана ошол сөз негизи могул. Бул үчүнчү жагынан бул ястабширун деп аятта келгенде, сүйүнүп турушат. Ястабширун дегенде, сүйүнүшөт деген мааниси бул араб тилинен алганда юбашширу ба'духум ба'да деп билинет да. Бири-бирин сүйүндүрүшөт деген маани берет да. Ятабашарун деп бири-бирин сүйүндүрүшөт деген мааниде берет. Демек алар ошол Аллах тааладан болгон нематка, Аллах тааладан болгон жакшылыктарга, Аллах таала момундардын соопторун жокко чыгарбайт экендиги тууралуу бири-бирин сүйүндүрүп турушат дейт. Демек бири-бирин сүйүндүргөндөн кийин, демек ал жакта алар барзакта демек жолугушат экен момундар.
Демек эмне болот экен, адамдар барзакта, кабырда жашоодо адамдар, момун адамдар бири бири менен жолугат. Ал эми капырлар болсо бири бири менен жолугушпайт. Анткени алар азапталып, ошо азаптан алар кутулушпайт. Эми бул маселе, эми хадиске кирели. Иншалла калган жагы кыска эле, батылеп туруп коебуз иншалла. Эми бул хадис уландысында, бул Аль-Бара ибн Азибтен келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва иннал абда الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد". Ал эми чынында капыр пенде дейт. Капыр же болбосо башка риваятына келет, күнөө кылган фасык, фажир, ушундай күнөө кылып жүргөн адам же болбосо капыр адам дейт. Качан ал бул дүйнөдөн үзүлүп акыретке умтулуп кетип баратканда, аспандан ага ушундай катуу орой болгон периштелер түшөт. Судул вужу, жүздөрү кара болгон периштелер түшөт дейт ага. Маахум масух минан нар, ошо тозоктон алып келген, аларда бир ушундай катуу, бир тар деп коет, ушундай бир катуу кездеме ала келишет. Мумун адамга эмнени алып келиши эле? Бейиштен болгон, ушундай сонун бейиштин жыттанган, буркураган сонун ак кепин алып келишет. Эми буга болсо ушундай бир катуу бир кездеме алып келишет. Тар. Фаяджлисуна минхум аддал басар. Жана көз жеткен аралыкта анын жанына келип отурушат. Сумма яжиу малакул маут. Жана өлүм периштеси келет. Хатта яджлиса инда раси, жана баш жагына отурат, ошо капырдын баш жагына отурат дагы. Фаякул, жана айтат: "Айятухан нафсул хабиса". Жаман жан, жаман нафс, начар жан деп кайрылат да. Ухруджи иля сахати мин Аллахи ва гадаби. Аллахтын каарына жана анын наразычылыгына, Аллахтан болгон наразычылыкка, Аллахтын каарына, Аллахтын ачуусуна чыккының деп буйрук кылат. Карасаңар, неме момунга болсо өлүм периштеси кандай кайрылган эсибизде, аны кандай сүйүнчүрөйт. Аллахтан болгон кечиримге, Аллахтан болгон ыраазычылыкка чыккының деп буйрук кылат. Бул жакта карасаңар, Аллахтан болгон каарга, анын наразычылыгына чыккының деп буйрук кылат. Кал, жана хадисте айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Фатафаррaqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntazi'ul sufud". Жана ошол жаны анын денесине тарап келет. Денесинен тарап келет. Толук денесине ошол жайылып кетет анын жаны. Жана аны ошол жанын анын денесинен айтат: "Фаянтазиуха кама юнтаза as-sufud al-kathir ash-shu'b min as-suf al-mablul". Анын денесин сурулат дейт. Кандай сыяктуу дейт? Жанагы шиш, жанагындай тиштери бар шиш, нерсеттер мындай узун шиш, башында тиштери бар да, мындай тебирлери болгончу, ошондой бир шишти, бир вилка сыяктуу да. Ошону деген сууланган бир жүндүн ичинен бир мындай сыйрып суруп алгандай сыяктуу, ошондой сыяктуу анын жанындагы ошо денесинен суруп алат. Фатуқаттау махул ал-уруqa wal-asab. Жана ошол менен бирге, анын жаны менен бирге, анын кан тамырларын жана нервтерин бирге суруп алат дейт. Фаял'анху куллу малакин байнас-сама'i wal-ardi. Ати дене менен момунун жаны кандай чыгып калчу эле? Идиштен бир тамчы тангандай эле түшүп калчу туурабы? Бул кандай кыйынчылык менен чыгат да. Жана аны дейт, ар бир ошо асман жердин ортосундагы болгон бардык периштелер ага каргыш айтып турушат. Ага каргыш айтышат дейт. Наалат айтышат. Ва куллу малакин фис-сама. Жана ошондой эле бардык асмандагы болгон бардык периштелер. Караса, бардык периште деп атат. Берки хадисте болсо, менекени бардык периштелер ал үчүн салават айтып турушат, ал үчүн мактоолорду айтып турат, ал үчүн дуа кылып турат деген болчубуз. Эми бул жакта дагы маселе бар, маанилүү. Ар бир асмандагы болгон ар бир периште деп атпайбы? Эми булардын көптүгү тууралуу келген хадис бар. Канчалык асмандарда болгон периштелердин көптүгү тууралуу. Ошол асмандын ар бир жеринде периште бар. Асмандагы болгон ар бир орун болбосун, кайсы бир орун болбосун, асманда сөзсүз ошол жерде периште бар. Буга далил хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул хадис Ибн Мардавей Анастан келтирет. Анас ибн Маликтен келген хадис. Жана Сахих аль-Джамияда келет. Анан силсила хадис ас-сахиха Шейх Албани китебинде келет. Анан бул хадис мынтип айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Атиббус самау ва яхуqqu lahu an ta'idda". Асмандар кычырап кетти дейт. Асмандар кычырап кетти дейт. Жана чындыгында анын кычырап кетишине, кычырап жанагындай кетүүсүнө анын акысы бар дейт. Чыйкылдап кетти дейт, чыйкылдап кычырап кетти дейт асмандар. Чында ошондой кылышын кычырап кеткенге анын акысы бар. Эмнеге? Айтат: "Валлади нафсу Мухаммадин бияди". Мухаммадтын нафсиси, Мухаммадтын жаны анын колунда болгонго касам. Аллах таала менен касам айтып айтат: "Ма фиха мин мавду'i шибрин илля ва фиhi жабхату малакин саджидун юсаббиху Аллаху бихамди". Асманда кайсы бир ушундай бир карыштай болгон гана бир орун болбосун, бир кандай бир карыш,
Асмандарда канчалык асмандар чоң турабы, 7 асман канчалык чоң. Ошонун баардык асмандарда бир карыштай гана болгон бир орун болбосун, сөзсүз ошол жерде сажда кылып турган, Аллах Таалага тасбих айтып, тахмид айтып, Аллах Тааланы субханаллах деп, альхамдулилля деп айтып турган, сөзсүз ошентип кылып айтып турган, чекесин коюп турган периште бар дейт. Сөзсүз ошол жерде периштенин чекесин тапса болот дейт. Чекеси менен сажда кылып турган бойт, Аллах Таалага тасбих айтып, тахмид айтып турат. Азыр асмандарда, асмандар кычырап кетти дейт ошолордун ордугунан. Кандай гана көп периште. Андай бир карыштай болгон гана асмандарда бир орун болбосун, сөзсүз ошол жерде чекесин коюп, бир периште Аллах Таалага тасбих айтып, тахмид айтып, сажда кылып турган болот. Эми элестетиңер, ошол периштенин баардыгы тең момун адам каза болгондо ага дуа айтып, аны жакшылыктар менен эскерип турат. Ал эми капыр адам кайтыш болгондо буякта эмне экен, аны ошол периштенин баарысы тең ага каргыш айтып турушат. Жана айтат хадистин улантысында: "Ва туглaqu abwabus sama". Жана ал үчүн асмандардын эшиктери, асмандын эшиги жабылат. Момун адам үчүн асмандардын эшиги ачылчу турат. "Лейса мин ахли бабин илля ва hum yad'una Аллахи илля алла ta'ruja ruhuhu min qibalihim". Жана ошол асманда эшиктердин периштелери, ошо эшиктерди ача турган периштелер, ошо эшиктердин жанында турган периштелер сөзсүз Аллах Таалага мынтип дуалар менен кайрылып турушат. Ушул жан менин жаныман өтпөсө экен деп. Ушул рух, ушул жан менин жаныман өтпөсө экен деп Аллах Таалага дуа кылып турушат. А момун адам боюнча тескерисинче болчу. Алар деген менин жаныман өтсө экен деп дуа кылып турчу. Жана уландысын айтат: "Фаяхудуха". Жана ошол өлүм периштеси ал жанды алат. Ошол жанды алган соң: "Фаида ахадаха лам ядауха фи ядихи тарфата айнин хатта яджалуха фи тилкал масух". Жана ал алган соң бир көз ирмем өтпөй эле ошолор алат, немелер берки жакта түшүп келген периштелер ошол жанды алат дагы өлүм периштесинен, жана жанагы кездемеге, жана катуу болгон кездемеге ошонун ичине салышат. Фа юхруджу минха каантани рихи жифатин вужидат ала вajhil ард. Жана ошонун жаны ушундай жер жүзүндө болгон эң начар бир жыт сыяктуудай жыттанып баштайт. Эң жаман бир плас, бир эң жаман кандай гана бир жаман жыт болсун, эң начар ошондой жыт сыяктуу ал жыттанып баштайт. Ошондой болуп жаны чыгат. Фасадуна биха. Жана ошол жанды көтөрүп анан асманга көтөрүлүп кетишет алар. Фала ямурруна биха ала малаин минал малаика илля қалу ма хадар рухул хабис. Жана асманга көтөрүлүп кетип баратканда ошо кайсы бир периштелердин жыйналыштарынан өтмөксөң, кайсы бир мисалы периштелер жыйналып турган жактардан өтүп баратса, сөзсүз ошо периштелер айтып турушат: "Бул кандай бир, бул ким ушул жаман жан, ушул жаман нафс, жаман рух, бул эң начар болгон ушул жаман ким бул?" деп сурап турушат. Фаякулун, жана айтышат: "Фулан ибн фулан". Баланчанын уулу баланча би акбахи асмаихи аллати кана юсамма биха фид дуnya. Ушу жердеги, бул дүйнөдө аны кандай гана эң жаман аттар менен аны атап жүрүшкөн болсо, ошондой аттар менен аны аташат. Ошондой аттар менен аны атап башташат. Субханалла. Хатта янтахи бихи ила самаи дуnya. Ошентип ылдыйкы асманга чейин жетишет. Ошондо көтөрүлүп барып асманга чейин жетишет. Фа юстафтаху бихи фала юфтаху лаху. Жана ошо эшик, асмандардын эшигинин ачылышын сурашат, периштелер сурайт, жана ал үчүн эшик ачылбайт. Сумма караа Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Жана ушуну айткан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, Аллах Тааланын кийинки аяттарын, ошо Куранда келген Аллах Тааланын сөзүн окуду. Айтат Аллах Таала: "Ла туфтаху лахум абвабус самаи ва ла ядхулуна аль-джаннат хатта ялижал джамалу фи самбил хият". Алар үчүн асмандардын эшиктери ачылбайт, жана алар бейишке кирбейт. Качан ииненин көзүнө жана ииненин тешигинен өтмөйүнчө алар бейишке кирбейт дейт. Ошол ииненин тешиги барго, ииненин көзүнө ошондон качан өтүп кетмейинче, кирмейинче, ошого кирмейинче алар бейишке кирбейт дейт. Эми суроо, ошол ииненин тешигинен качан пил өтөт? Качан ошого кирип кетет? Качан ошондон өтүп кетет? Эч качан өтпөйт. Мааниси бул эмне? Алар эч качан бейишке кирбейт деген мааниде. Эч качан алар бейишке кирбейт. Жана алар үчүн эч качан дагы асмандардын эшиги ачылбайт. Фаякулуллаху азза ва жал, жана Аллах Таала айтат: "Уктубу китабаху фи сиджин". Анын китебин сиджинге жазып койгула дейт. Карасаңар, бул жакта да маанилүү нерсе. Анын китебин деп айтылат. Момун адам тууралуу эмне деп айткан? Уктубу китаба абди, менин пендемдин китебин иллиюнга жазгыла деген. Иллиюн деп айтканбыз бейиштин эң бийик жагында болгон китеп деген болчубуз. Сиджин болсо фил ардис суфла, эң ылдыйкы жердеги болгон, эң төмөнкү жердеги болгон китеп. Ага ошо тозокко бара тургандардын адамдардын аттары жазылат. Сумма юкал, жана айтылат: "Аиду абди илал ард". Менин ушул кулумду жерге кайтаргыла. Фа инни вааттухум
أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. Анткени мен аларга вада кылганмын. Мен аларды ошол жерден аларды жараттым. Жана ага жерге аларды кайра кайтарамын. Жана ал жактан ошол жерден аларды кайра экинчи жолу кайра чыгарамын деп Аллах айтат. Фатутраху рухуху минас-сама тархан. Жана ушундай эмне болдуна карасак, ушинтип айтылган соң анын жанын асмандан жерге ыргытып салат. Ушундай таштап салышат. Субханалла. Берки момун адамдын жанын кандай сонун кылып кайра алып келип жанына салышы эле муну эмне кылат? Ошо асмандан ылдыйга ыргытып салышат. Хатта таqa fi jasadihi. Качан ошентип учуп келип туруп кайра өзүнүн ошо денесине түшүп калат. Ошо денесине кирип калат. Тумма кара жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андан соң Аллах тааланын айткан сөзүн окуду. Ва ма юшрик биллахи фа кааннама харра минас-самаи фатахтафуху тайру ау тахви бихи ар-риху фи маканин сахиq. Ким Аллахка шерик кошкон болсо, ким ширк кылган болсо, ал асмандан түшүп бараткандай сыяктуу дейт. Асмандан кулап бараткандай сыяктуу. Жана ошо кулап баратканда, асмандан ылдыйга түшүп баратканда, аны бир чымчык кармап алат, тосуп алат, же болбосо бир шамал аны тосуп алат дагы алыскы жака ыргытып салат дейт. Бул ошо ширк кылып аткан адамдын абалы ушундай сыяктуу да. Асмандан түшүп бараткандай сыяктуу дейт да. Түшүп келатканда аны чымчык же болбосо бир шамал кармап алат дагы алыскы жака ыргытып салат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фатуаду рухуху фи жасади". Жана анын жанын анын денесине кайра кайтарат. Кал, жана айтты: "Фа иннаху ла ясму хафqani али асхабихи иза валлу анху". Жана анын жаны кайра анын денесине салынганда, анын ошо адамдары, жакындары аны көмүп кетип бараткандарын, ошол басып бараткандарын үндөрүн угат. Жана ошол учурда ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك. Жана ага ушундай эки бир периште келет. Айткан болсо, Мункар Накир деп. Мункар Накир ушундай белгисиз, таанымал деген мааниде деген болсо, аттары тууралуу маанисинде айткан болсо, экөө келет, аны катуу ойготот, катуу аны ойготушат дагы, аны отургузушат, экөө аны отургузат дагы, жана ал экөө ага айтышат: "Ман роббук" деп. Сенин роббиң ким? Сен Роббин ким деген мааниси эмне деген элек? Өткөнкү сабакта сен кимге ибадат кылгансың? Сен кимге сыйынып жүргөнсүң деген маани деген болчу. Фаякул, ал айтат: "Ха ла адри". Ха деген мааниси мындай коркуп аткандай, мындай жооп таппай. Ошол учурда мындай ойгонгондон кийин эмне дешти билбей, мындай коркуп аткандай да, ха деп мындай. Аны айтат: "Ла адри" дейт. Мен билбеймин дейт, билбейм. Фаякулани даху, жана ал экөө кайра сурашат: "Ма динук?" Сенин диниң кайсы? Фаякул, ал айтат: "Ха ла адри", билбейм деп жооп берет. Билбейм дейт. Фаякулани, жана ал экөө айтат: "Ма тaqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum". Силердин араңарда силерге жөнөтүлгөн адам тууралуу сен эмне деп айттың эле? Сен ошол ким эле ошол деп айтат. Фала яхтади лисмихи. Жана пайгамбар айтат, анын атын эстей албай коет. Анын атын айта албай коет. Файюкал Мухаммад, жана ага айтылат Мухаммад деп. Фаякул, жана ал айтат: "Ха ла адри. Сами'ту ан-наса яқулуна зак". Ал айтат, коркуп: "Ха дейт. Билбейм, мен адамдардын ушинтип айтып атканын укканмын" дейт. Башка риваяттарда эмне деп келет? Ха ла адри, сами'ту ан-наса яқулуна шей факулту мислаху дейт. Мен билбейм дейт. Мен адамдар бир нерсе айтып аткан, мен дагы ушинтип айтып жүрчүмүн деп келет. Демек эмне экен? Мына бул жакта дагы маанилүү нерсе. Мунун жоопторун көрдүңөр, мына ушул 3 суроо тууралуу, ушул 3 негиз тууралуу бул хадисти окуп баштаган болчубуз туурабы? Ошо эң башкы бизге азыр маанилүү болгон жагы ушул жактар да. Мына үчөөнө тең эмне деп жооп берди? Билбейм деп жооп берди. Же болбосо адамдар айтып жүрчү, ошону укканмын дейт. Адамдар айтып жүргөнүн укканмын, же болбосо адамдар айтып жүрчү, мен деле ошентип айтып жүрчүмүн деп айтат. Бул жактан мына биз билишибиз керек, биздин динибизди карманып жүргөнүбүз кандай болуш керек? Ошол 3 суроого жооп бере алгыдай, ошол жооп бере алыш үчүн биз бул динибизди кандай карманып жүрүшүбүз керек? Ошол үчүн бизге бул жакта чоң пайда бар. Мына Ибн Хаджар ал-Аскалани Фатхул Бариде айткан: "Фихи заммут тaqlid фил i'tiqadat". Бул ушул жерде, ушул хадистин ушул пайдасында акыйда маселелеринде, ишеним маселелеринде таклидке болгон ушундай жамандоо бар дейт. Жаман зам деп коет. Ошону айыптоо бар. Таклидке болгон айыптоо бар дейт. Таклид деген эмне? Таклид бул сокур эле адамдардын артынан эришип жүрүү. Тигил айтты, бул айтты, тигинен уктум, мындан уктум, устазым айтты, шейх айтты деген эле нерсе да. Ушул нерсени таклид дейт. Адам далилсиз эле бирөөнүн артынан ээрчиген, бул таклид. Ал эми бирөө келип туруп, бир нерсени маселени айтып туруп, динден бир нерсени айтып туруп, ошол айткан нерсесин далили менен тастыктаган болсо, бул учурда бул таклид эмес. Бул учурда бул далилдин артынан ээрчигендик. Таклид деген адам качан бирөөнүн артынан жөн эле сөзүн эле кармап эле, анын далилсиз эле артынан ээрчип кеткендик. Бул да таклид. Бул өтө жаман нерсе. Өзгөчө эмне маселелеринде? Өзгөчө бул акыйда маселелеринде. Акыйда таухид маселелеринде таклид кылуу бул харам.
Таклит кылуу болбойт мындай маселелерде. Таклит кылууга жол бербеш керек мындай. Ошондуктан менен биз акыйда маселе, ишеним маселелери, тавхид маселелерин, ла иляха иллаллах маселелерин эмне кылыш керек? Далилдин негизинде биз үйрөнүп билишибиз керек. Анткени бул учурда да биз дагы таклит кылып эле жөн эле адамдардын айтканын эле айтып жүрө турган болсок, анда мына могу хадистегидей болот. Хадисте эмне деп келди? Адамдар айтып жүрчү, мен эле айтып жүрчүмүн дейт. Мен укканмын, адамдар Мухаммад деп айтып жүргөн деп айтат. Көрдүңбү, бул өзү Куранды окуп, же болбосо ага бирөө айтып атканда алардан далил сураган эмес. Сен ушундай мага акыйданы, динди үйрөтүп атасың. Ошол айтып атканыңа далил кандай? Мен далилдин артынан ээрчийин, сенин артыңан ээрчибей деп. Алардын адамдардан дагы динди карманып жүргөндө адамдардан далилди сураган эмес. Ошондуктан мына кабыр караганда жанагынтип жооп берип жатат. А биз ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Биз динибизди далилдин негизинде биз үйрөнүшүбүз керек. Мына ушул 3 негизде өзгөчө. Ошондуктан шейх Ан-Наждин китеби бар, Ал-Усулу салата, саласатул усул ва адиллатуха деген. 3 негиз жанагынын далилдери деген китеп бар туурабы? Ушул 3 нерсени биздин Роббибиз ким? Аллах Таала ким? Кимге ибадат кылабыз? Жана экинчи, динибиз кайсы? Жана үчүнчү, пайгамбарыбыз ким? Ушул 3 негизди далилдердин негизинде биз таанып билүүбүз важип. Далилдердин негизинде таанып билүүбүз бул парз, ар бир адамдын мойнунда болгон милдет. Ал эми далилдин негизинде эмес, жөн эле эгерде адамдардын айтканын негизинен эле эгерде бул нерселерди үйрөнө турган болсо, анда могу хадистегидей болуп, адамдар айтып жүрчү, мен деле айтып жүрчүмүн деп жооп берет да. Ошол себептүү кабырда азапталат. Жана хадистин уландысында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, фаюкалу ла даррайта ва ла талайта. Жана ага айтат, ага айтылат дейт да. Сен билген да жоксуң, сен окуган да жоксуң. Сен билген жоксуң. Сен жөн эле адамдар айткан нерсени эле айтып жүрдүң. Жана сен окуган жоксуң. Чынында сен тастыктап, Куранды карап, хадистерди карап, сен окуп да көргөн жоксуң. Фаюнади мунадин минас сама, жана асмандан ага айтылат, ушундай айтуучу ага айтат, ан казиба. Ал жалган айтты, ал жалганчы, ал жалганга чыгарды деп ага айтат. Аллах Таала айтат да. Фа афришу лаху минан нар. Жана ага оттон ага төшөп берип койгула дейт. Вафтаху лаху баба минан нар. Жана ага тозокко болгон бир эшикти ачып койгула. Тозокко болгон ага ошо кабырынан бир эшикти ачып коюшат ал үчүн. Фаятихи мин харриха ва сумумиха. Жана ага ошонун кабырына, ошол тозоктон ага ысыгы, анын ошо тозоктон болгон ысык жана анын шамалы, ошол ысык шамалы дагы келип турат. Ва юдайяқу алейхи кабраху хатта тахталифа фихи адлауху. Жана анын кабыры ушунчалык кысылат, ушундай кысылат дейт. Кабыргалары анын бири-бирине кирип калгача ошончолук катуу анын кабыры кысылат. Баяти жана айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, анан ага ушундай момундун кабыры кандай болот эле? Көз жеткен жерге чейин кабыры кеңейет деген деп келген болчу туурабы? Ал жакта карасаңар кабыры кысылып, ушунчалык катуу кысат. Кабыргалары, ушу эки жакта турган кабыргалар бири-бирине кирип калат. Жана ушундай ага бир рожулун кабихул вач дейт. Кабихул вач. Ушундай жүзү бир жаман болгон, жүзү начар болгон, жүзү тири суук болгон бир адам келет ага. Кабихул сияб, жаман бир кийим кийинген, мунтинур рих, ушундай жаман бир начар жыттанган ушундай бир адам ага келет да. Фаякул жана айтат, абшир биллази ясуук. Сени кайгырта турган нерсе менен сага кабарлайм дейт. Сени ушундай кайгыга сала турган, сени бактысыз кыла турган нерсени сага кабарлаймын деп келип айтат. Хаза йомука аллази кунта туат. Ушул сага убадаланган, мына ушул сенин күнүң деп айтат. Фаякул жана айтат, ошол адам айтат, маркум, ва анта фабашшаракаллаху бишаррин ман анта. Сени дагы Аллах Таала жамандык менен кабарласын сага дагы. Сен кимсиң деп сурайт. Фаважху алважху яжиу бишар. Сенин жүзүңөн, сен ушундай жүзүң, сен жүзүңөн жамандык келип турат деп айтат. Фаякул ал айтат, ана амалукал хабис. Мен сенин начар жаман амалдарыңмын дейт. Мен сенин ушул жаман амалдарыңмын, жаман амалыңмын. Фаваллахи ма алимту илля кунта батиан ан таатилла. Аллахка касам, мен сени кандай билчимин дейт. Сен бир гана Аллахка баш ийүүдөн токтолчусуң. Сариян иля маасиятир. Ал эми Аллахка баш ийбей коюуга, күнөө кылууга сен шашылчу элең дейт. Фажазакаллаху шарран. Жана Аллах Таала сен жазаңды жаман кылып берди дейт. Сумма юқайиду лаху а'ама. Ушундай ана айтат, сумма юқайиду лаху а'ама асам абкам фи ядихи марзабба. Анан ушундай ага бирөөнү бир дайындап коюшат дейт. Ушундай бир сокур дейт. Сокур өзү укпайт дагы, дүлөй, анан дудук. Укпаган, сүйлөбөгөн, көрбөгөн ушундай бирөөнү ага дайындап коюшат дейт. Ушунун жанына коюп коет, ал колунда барскан болот. Лау дуриба биха жабалу кана турабан. Эгерде ошол менен, ошо барсканы менен тоону чаба турган болсо, ошо тоо чаңга айланып кетет эле дейт. Кумга айланып кетет эле дейт. Фаядрибуху дарбатан хатта ясиру биха турабан. Жана ошол адамды ушундай урат дейт. Аны чабат, ошо барска менен урганда, ал ошол чаңга айланып кетет дейт. Топурок ошо кумга айланып кетет дейт. Сумма яидуху Аллаху кама кан. Жана Аллах Таала аны кандай, ал буга чейин кандай болгон болсо, ошондой кайра аны кайтарып коет.
Файдрибуху дарбатан ухра. Жана аны кайра экинчи жолу кайра урат. Ушундай болуп турат да. Фаясиху сайхатан ясмаху куллу шейин илля стакалейн. Жана аны ушу кыйкырат, анан ошол урган соң ушундай катуу кыйкырат. Жана анын кыйкырганын баардык нерсенин баары угат дейт, жиндер жана адамдардан башка. Адамдар жана жиндерден башка баардык нерсенин баары тең угат кыйкырган. Сумма юфтаху лаху бабун минан нар. Жана ага тозоктон ага эши ал үчүн эшик ачылат. Уюмахаду лаху мин фурушин нар. Жана ага алуу ага анын астына оттон болгон ага ушундай төшөктөр ага төшөлөт дейт. Фаякул жана айтат, жана ал айтып турат да. Робби ла тaqumissa. О Аллах таала, Робби, кыямат болбой турса экен деп турат. Арсар ошондой кандай азапталып, ошондой оттон болгон төшөтө жатып, ага барскан менен урулуп, жарандай тозоктон ысык, жана ошондой келип турган болсо дагы, кыйналып, кысылып, кабыры кысылып турган болсо да, биринин кабыргалары бирине кирип кеткедей. Ошондой катуу кыйналып турган болсо дагы эмне деп турат? Кыямат болбой турса экен. Кыямат болбой турса экен деп турат. Эмнеге? Анткени ал билип турат. Кыямат болгон болсо андан дагы катуу азапка кирет. Андан дагы катуу азапка кирип калат. А момун адам кандай эле? Ал кандай сонун рахаттанып турат. Ошондой болуп жакшылыкта болгон болсо дагы ал эртерээк кыямат болсо экен деп турат. Анткени ал билет, бул кыямат болгондон кийин ал андан да жакшыраак жерге барат. Мына ушул менен бул хадис бүттү. Бул хадис Ахмадта келет, Абу Даудта келет, Ал Хакимде келет, жана Сахих аль-Жамия Сагирде келет. Эми бул өзү толугу менен Шейх Аль-Альбанинин Ахкамул Жанайз китебинде да келген. Эми дагы анан кээ бир кошумчалар менен да башка риwаяттардан келген. Эми толук хадисти алхамдулилlah Аллах тааланын жардамы менен окуп бүттүк. Бул менен окуп бүттүк. Аллах таала ушул окуган хадисибизди, ушул үйрөнгөн нерселерибизди, алган илимибизди баардыгыбызга пайдалуу кылган болсун. Жана ушул алган илимибизге жараша бизге жашап жүргөнгө Аллах таала насип кылган болсун. Жана Аллах таала бизге дагы пайдалуу илимдерди кошо берген болсун. Жана эң башкысы ошол баардыгыбызды, жана баардык жакындарыбызды, баардык момундарды кабыр азабынан Аллах таала өзү сактаган болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.